4 bölüm. Пайгамбар уулдарынын биринин аялы боздоп Элишага мындай деди: Сенин кулуң, менин күйөөм өлүп калды. Сен болсо кулуңдун Теңирден корккон адам болгонун билесиң. Бизге карыз берген адам келип, 2 баламды өзүнө кулдукка алып кеткени жатат. Элиша ага: Сага эмне кылышым керек? Айтчы, үйүңдө эмнең бар деди. Ал: Күңүңдүн үйүндө кумурадагы зайтун майынан башка эч нерсеси жок деди. Ошондо ал мындай деди: Барып тегерегиңдеги бардык кошуналарыңдын бош идиштерин сурап кел. Көп идиш чогулт. Анан уулдарың менен үйүңө кир да, эшигиңди бекитип алып, ошол идиштердин баарына май куюп, ары алып кое бер. Аял барды да уулдары менен үйүнө кирип, эшигин бекитти. Алар идиштерди алып берип турушту. Өзү болсо май куюп жатты. Идиштерге май толгондо ал уулуна: Мага дагы идиш берчи деди. Уулу ага: Башка идиш жок деди. Ошондо май да токтоду. Аял келип, муну Кудайдын кишисине айтып берди. Ал ага: Бар, майды сатып, карыздарыңды төлөп бер. Калганына балдарың менен жан бак деди. Бир күнү Элиша Шунемге келди. Ал жерде жашаган бир бай аял жалынып жалбарып, аны өзүнүкүнөн тамак ичкенге көндүрдү. Элиша ал жерден өткөн сайын аныкына кирип, дайыма тамак ичип жүрдү. Аял күйөөсүнө: Биздин үйүбүздүн жанынан өткөн киши Кудайдын ыйык кишиси экенин билдим. Үйдүн үстүнө чакан бөлмө куруп, ага төшөк, үстөл, отургуч, чырак коюп берели. Ал биздикине келгенде ошол жака кирсин деди. Ал бир күнү алардыкына келип, ошол бөлмөгө кирип жатты. Анан ал кызматчысы Гейхазиге: Шунемдик аялды чакыр деди. Ал аялды чакырды. Аял Элишанын алдына келди. Анан кызматчысына: Аялга айт, сен биз үчүн аябай кам көрүп жатасың. Сага эмне кылып берели? Сен жөнүндө падыша же аскер башы менен сүйлөшүш керекпи деди. Аял: Жок, мен өз элимдин арасында жашап жатам деди. Ал: Аялга эмне кылсам деди. Ошондо Гейхази: Анын баласы жок, күйөөсү болсо кары деди. Ал: Чакырчы аны деди. Гейхази аялды чакырды. Аял босогого келип турду. Ошондо ал: Бир жылдан кийин так ушул убакта уулду болосуң деди. Аял ага: Жок мырзам, Кудайдын кишиси, күңүңдү алдаба деди. Аялдын боюна бүтүп, кийинки жылы Элиша айткан убакта уул төрөдү. Бала чоңоюп бир күнү атасына орукчуларга барды. Ал атасына: Башым ооруп жатат деди. Ал кызматчысына: Муну энесине алып бар деди. Ал аны көтөрүп энесине алып келди. Ал энесинин тизесинде түшкө чейин отуруп өлүп калды. Энеси аны Кудайдын кишисинин төшөгүнө алып келип жаткырып, эшикти бекитип, сыртка чыкты. Анан күйөөсүн чакырып: Мага бир кызматчыны жана бир ургачы эшекти жибер. Мен Кудайдын кишисине барып келем деди. Ал ага: Эмнеге барасың? Бүгүн айда жаңыр элек. Ишемби да эмес деди. Бирок аял: Эч нерсе эмес, баардыгы жакшы болот деди. Анан ал ургачы эшикти токуп, өз кызматчысына: Жетелеп бас, мен айтмайынча токтобо деди. Ошентип ал жолго чыкты. Кудайдын кишисине Кармел тоосуна келди. Кудайдын кишиси аны алыстан көрүп, кызматчысы Гейхазиге мындай деди: Бул баягы Шунемдик аял. Алдынан чуркап чыгып: Аман эсен жүрөсүңбү? Күйөөң менен балаң аман эсенби деп сура. Аял: Аман эсенбиз деп жооп берди. Анан ал тоого, Кудайдын кишисине келип, анын бутун кучактап калды. Гейхази аялдын анын жанынан алып кетмекчи болду. Бирок Кудайдын кишиси: Тим кой, мунун кайгысы бар. Теңир мага айтпай жашырып койгон тура деди. Аял: Мен мырзамдан бала сурадым беле. Мени алдаба деп айткан жок белем деди. Ошондо Элиша Гейхазиге: Белиңди курчап, колуңа менин таягымды алып жөнө. Эгер алдыңдан киши кезиксе, саламдашпа. Бирөө салам берсе, алик алба. Баланын бетине менин таягымды кой деди. Баланын энеси: Теңир тирүү, сенин жаның да тирүү. Мен сенсиз кетпейм деди. Элиша туруп, анын артынан жөнөдү. Гейхази алардан мурун барып, баланын бетине таякты койду. Бирок үн да, жооп да болбоду. Анан Элишанын алдынан чыгып, бала ойгонбой жатат деп билдирди. Элиша үйгө кирсе, төшөгүндө өлгөн бала жатыптыр. Ал кирип, эшикти бекитип Теңирге сыйынды. Анан туруп, баланын үстүнө жатты. Оозуна оозун, көзүнө көзүн, алаканына алаканын тийгизип, буту колун сунуп жатты. Ошондо баланын денеси жылыды. Анан туруп, бөлмөдө ары бери басты. Анан кайра туруп, анын үстүнө буту колун сунуп жатты. Ошондо бала 7 жолу чүчкүрүп көзүн ачты. Элиша Гейхазини чакырып: Шунемдик аялды чакыр деди. Ал аны чакырды.
Аял киргенде ал уулуңду ал деди. Аял жакын келип, анын бутуна жыгылып, жерге чейин ийилип таазим кылды. Анан уулун көтөрүп кетти. Элиша болсо Гилгалга кайтты. Ал жерде ачарчылык болду. Пайгамбар уулдары анын алдында отурушту. Ал кызматчысына казан асып, пайгамбар уулдарына сорпо бышыр деди. Алардын бири талаага жашылча тергени чыгып, чырмалып өскөн жапайы өсүмдүктү таап алып, анын жемишинен этегине толтура терип алды. Анан ал келип, аларды туурап, казандагы сорпого салды. Алар мунун кандай жемиш экенин билишчү эмес. Анан аларга сорпо куюп беришти. Бирок алар сорпону ооз тийишери менен, Кудайдын кишиси казанда өлүм деп кыйкырып жиберишти. Ошентип, алар иче албай коюшту. Ошондо Элиша ун бергиле деди. Ал аны казанга сээп, Гехазиге элге куюп бер, ичишсин деди. Ошондо казандагы зыяндуу нерсе жок болуп калды. Баал Шалиштен бир киши келип, Кудайдын кишисине түшүмдүн алгачкы данынан 20 арпа нан жана кабыгы сыйрылбаган быша элек дан алып келип берди. Элиша элге бер, жешсин деди. Анын кызматчысы ушунун эмнесин 100 кишиге берем деди. Ал элге бер, жешсин. Анткени Теңир мындай дейт: курсактары тоет, артып да калат деди. Ал аларга таратып берди. Теңирдин сөзү боюнча алар жеп тоюшту, артып да калды.